Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Keyingi ayette Allah aytып атат, эмне Rabbingnin rahmat kazanası aziz, vahhab болгон, берешен, күчтүү болгон Rabbingnin rahmat kazanası алардын колундабы дейт. Yani ne Allah Taala kazananı berip, alar özdörü kimdi kalasa ошону пайгамбар шайлап, kimdi kalasa ошого вахид түшүндүрө турган аларда мүмкүнчүлүк барбы деген сөз. Түшүнүңөрбү? Allah андай казына берген эмес, ал мүмкүнчүлүк берген эмес. Бул пайгамбарлыкты Аллах өзү яктар. Яктару лиман яша. Өзү ыктыяр кылат. Ал жерден өзү тандайт инсандардын арасынан. Пайгамбарлык кесип менен келе турган нерсе эмес, кесип менен келе турган макам эмес. Пайгамбарлык макамга жетип болбойт. Бир гана ал милладунху, Аллахтын тарафтан берген вахби нерселер. Анда кесиптин эч бир тиешеси жок. Ошон үчүн айтып атат: "Ам индахум хазаину рахмати раббикал азизил ваххаб." Же күчтүү Раббиңдин, азиз болгон, берешен Раббиңдин казынасы алардын колундабы дейт. Алар каалаганыга берип, каалагандан тийип кое тургандай алардын колунда казына барбы дейт. Же ам лахум мулкус самавати вал арз ва ма байнахума. Же асман менен жер, анын ортосундагы мүлк дагы аларга таандыкпы? Фал яртaqu fil asbab. Эгер аларга таандык болсо, фал яртaqu fil asbab. Себептерди алып асманга чыгышсын. Асманга чыгып, асманга көтөрүлүп, не кылсын? Вахийни анда өзгөртүп койсун. Yani эгер асман, жер буларга караса, булардын мүмкүндө болсо, ыктыярында болсо, анда Алланын эмесини, каалоосуну алдында башка бирөөгө берип койсун деген сөз. Бул пайгамбарлыкка жарабайт, татыктуу эмес. Мына пайгамбар болсун, мына болсун деп башкага берсин деп атат. Yani бул Алланын колунан келе турган нерсе, бенденин колунан келбейт. Буларда казына да жок, буларда мүлк да жок, эчтеке жок. Булар болгону бир инсан. Ошон үчүн Аллах Таала кимге кааласа пайгамбарлыкты өзү берет. Өзү кимди кааласа ошого берет. Силерде булар пайгамбар болушунукка тиешиңер жок. Пайгамбарлык кылып шайлаганда силердин эч бир тиешиңер жок деген аят.